Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Бұл дүниеде адамдар түрдүү мүнөздүү болушат. Ошол мүнөздөрдүн арасынан Аллах Таалага жаккан өзгөчө жакшы мүнөздөр бар. Бул мүнөздөр, бул сыфаттарды биз жашоого алып келүүбүз зарыл. Эгер жакшы жашайын десеңиз, башкалардан жакшылык үмүт кылбай, башкаларга жакшылык жеткирип жашаш керек. Башкалардан акы талап кылбай, башкалардын акысын берип жашаш керек. Себеби бардык адамдар өз акысын талап кылса, анда бардык адамдар башкалардан урматтоону талап кылса, анда ким кимди урматтайт. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам момун мусулмандарга эң жогорку деңгээлдеги ахлакты кулк мүнөздү үйрөткөн. Ал кулк мүнөз башкаларга пайда берүү. Хайрун нас ма янфаун нас. Адамдардын эң жакшысы, эң мыкты адам башкаларга пайдасы тийген адам. Дагы бир хадисте, эгер башкаларга пайдаңды тийгизе албасаң, анда амсик ани шар, жамандыгыңдан, зыяныңдан башкаларды аман калтыр, башкаларга зыян бербегин, мына ушул сен үчүн садака деп пайгамбарыбыз бул амалды дагы баса белгилеп айткан. Демек, пайдаң жетсе башкаларга жетсин, бирок зыяныңды жеткизбегин. Башкалар үчүн жакшылыкка кол ачып, жакшылыкка жардам бер, кол кабыш кылгын. Эгер жакшылыкка жардам бере албасаң, анда жамандык кылбагын, колуңду жамандыктан тыйгын. Бул дагы садака, бул дагы жакшылык, бул дагы бактылуу, ийгиликтүү жашоонун сыры экен. Адам эмне үчүн башкаларга зыян берип баштайт? Жүрөгү катуу болсо, жүрөк мерез болсо, башкаларга зыян берүүгө, башкаларды кыйноого, мыкаачылыкка өтүп барат. Ошондуктан күндөрдүн биринде bir sahaba kelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e жүрөгүнүн катуу болуп жаткандыгы тууралуу келип арызданып, мунан кутулуунун жол жобосун сурады. Андыктан биз дагы бул нерсеге көңүл буруубуз керек. Себеби тозоку адамдардын сыпаттарынын бириси жүрөктөрү катуу болот, башкаларга ырайым болбойт алардын жүрөгүндө. Ошол сахаба келип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жүрөгүнүн катуу болуп жаткандыгын жана андан айыгуунун, кутулуунун жолун сураганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эки түрдүү насаат айтты. Эки нерсени аткар, жүрөгүң жумшак болот. Мына ошондо бул жүрөктүн катуулугунун зыянынан сактанасың деди. Алардын биринчиси имсах расал ятими, жетимдин башын сыла. Шариатта жетим деп 12 жашка чейинки балагат жашына жете элек жаш балалар, атасы өтүп кеткен жаш бала, бул жетим болуп саналат. Мына ошондой жетим баланын башын сылап, башын сыла деген түз маанисин дагы эске алсак болот, бирок бул жердеги мааниси ага кол кабыш кыл, жардам бергин. Биринчиси, ал эми экинчи нерсе ва ат'имил мискин, жарды кедейлерге тамак бергин. Кыйналгандарга, бул дүйнөдө, бул жашоодо кыйынчылыкка кабылып калгандарга, колунда жокторго жардам кылгын. Мына ушул эки ишти кыла турган болсоң, анда жүрөгүң жумшайт деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам насаат айтты. Андыктан жүрөктүн катуу болуусу, жүрөктүн жумшак болуусу биздин жашообузга өтө чоң таасири бар. Башка бир хадисте Пайгамбарыбыз айтат: "Инна фил жасади мудгатан иза салухат салухал жасаду куллуху." Денеде бир мушта эт бар. Эгер ошол эт оңолсо, бардык дене оңолот. Ва иза фасадат фасадал жасаду куллуху. Эгер бузулса, ал дене дагы бардыгы бузулат. Тил да бузулат, кол да бузулат, ой да бузулат, бардыгы бузулат. Дененин оңолуусуна дагы, бузулуусуна дагы таасирин көргөзө ала турган ошол кичинекей эт, бир муштай болгон эт тууралуу Пайгамбарыбыз айтат: "Ала вахиял калб", эй көңүл бургула, ал жүрөк дейт. Мына ошол жүрөктүн катуу болуусу адамдын дүйнө акыретине терс таасирин көргөзгөндөй эле, жүрөктүн жумшак болуусу адамды дүйнөдө дагы, акыретте дагы бактылуу кыла турган нерсе. Аллах Таала бардыгыбызга жумшак жүрөктүүлүктү насип кылган болсун. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.